Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Султан Раев, кыргыз эл жазуучусу, эмгек сиңирген маданиятка эмгеги сиңирген ишмер, Түрксойдун баш катчысы. Рахмат сизге. Убакытта келгениңиз үчүн. Башка жагын албаганда чыгармачылык жагынан кандай болуп атат сиздин азыркы турмушта? Эми албетте мен өзү мурда буга чейин деле интервью бергенде, маек бергенде ошол жерде айтчумун да, мен министр болуш дедим, башка кызматтар иштедим дегенде. Эң башкы менин эмем бул жазуучулук. Жазуучулук кызмат келет, кетет. Говорит, орусча айтмакчы, приходящий, уходящий сенос деп. Но жазуучулук деген бул менин негизги эң башкы мен үчүн эң бир башкы баалуулук деп айтам да. Жазуучу ошол чыгармалар менен чыгарма жазуу. Ошондуктан кайсы кызматта иштебейин, мен эч качан ошол адабиятты жазууну токтоткон жокмун да. Ошол эле мен азыр дүйнөгө кеңири белгилүү болуп аткан Жан жаза романымы мен министр болуп турганда жазгам, маданият министри болуп турганда. Анан ошол эле Топон деген романымды ошол кызматта, жогорку кызматта отурганда жазгам да. Эми мындай да. Убакыт кантип табылат? Убакыт. Эми бул убакыт бул дагы мындай түшүнүк да. Адам үчүн убакыт табылат, убакыт бар. Ошону канчалык деңгээлде ошол убакытты, ошол ресурсту кандай пайдалана аласың, бул экинчи маселе. Ошол эле учурда бул чыгармачылык өзүнчө бир стихия, өзүнчө бир вулкандай келген нерсе, ал эч бир убакытка баш ийбеген нерсе да. Ошон үчүн ошо чыгармачылыкта жазуучуга, чыгармачыл адамга сөзсүз убакыт табылат. Убакыт адам убакыт Эрк болсо, каалоо болсо, да? Эми мен ойлойм, ушу адам убакыттын кулу болбош керек да. Убакыттын кулу болуш керек. Убакыт бул өзгөчө бир рамка. Анан ошол рамкага түшүп калсаң, ал сен үчүн убакыттын рамкасы өтө тар болуп калат да. Ошондон убакыт деген мындай дегенде мейкиндиксиз, чексиз бир түшүнүк болуш керек чыгармачыл адамгачы. Ошондо гана адам бир чыгарма жарата алат. Кандайдыр бир өзүн кармаган, өзүн токтоткон, өзүн мындай бир буттан, колдон тушаган нерсени onu жокко чыгат да, жазуучу үчүн. Ошондуктан мен айтар элем, албетте, чыгармачылык бул эң башкы нерсе. Ага убакыт да, мүмкүнчүлүк да, эрк да, анан илхам да бул болуш керек. Ал эч бир убакыттын рамкасына сыйбайт деп айтар элем да. Азыркы көркөм чыгармачылык кандай деп баалайсыз Кыргызстандагы азыркы? Эми бизде ушул мен ушул мезгилде пост Айтматовдук мезгил деп айтат да. Айтматовго чейин ушу Айтматовдун доору бул биздин кыргыз адабиятынын эң апогейи болду деп айтар элем да. Азыр биз жазып аткан жазуучулар, биздин муун жана андан кийинкилер бул пост Айтматовду жазуучулар деп айтсам болот да. Айтматовдун кыргыз адабиятына эки өрнөгү жөнүндө айткым келет да. Бул биринчи кезекте Айтматов ушул кыргыз көркөм сөзүнүн ушунчалык планкасын көтөрдү, бийик көтөрдү, дүйнөлүк деңгээлге көтөрдү, дүйнөлүк масштабты көтөрдү. Кыргыз сөз цивилизациясынын, көркөм сөз өнөрүн ушунчалык дүйнөлүк аренага алып чыкты десем болот да. Бул өтө жакшы нерсе. Экинчиси, Айтматовдун артынан келаткан жазуучулар, жана пост Айтматов жазуучуларга бизге чоң өрнөк болду да. Адабият жазылса, ушундай жазылыш керек. Ушу Айтматовдук бийиктиктен улам карап жазылыш керек. Биз ал бизге ориентир болуш керек да, көркөм ориентир болуш керек. Айтматовдун чыгармачылыгыча. Мына өзүңүз деле билесиз го, Маркс деле интервью бербеди беле. Мен бир чыгарма жазардын алдымда мен эки китепти коем депчи. Бири Достоевскийдин китеби, экинчиси Сервантестин китеби. Эки китеп мага дайыма эскертип, мага коңгуроо калып турат. Ушундай адабияттын бийик үлгүлөрү бар. Сен жазсаң, мындан ким калбаган эме жазышың керек деп өзүнө ички ыймандык кандайдыр бир планканы койгон да.
Бул Маркестин интервьюсунда бар. Ошо мен жазардын алдында 2 китепти бар. Потому что Маркес Достоевский ал үчүн ушундай бир идеал болгон да, ушунчалык бийиктик катары көргөн Достоевскийди. Ошол эле учурда Сервантестин чыгармаларындагы эми ал испан язычный писатель болгон да, ошон үчүн өзгөчө ошо Сервантестин немелеринде чыгармаларында бийик балган. Анан ошон үчүн мен үчүн 2 үлгү бар. Дайыма ошол жазып атканда ушул 2 үлгү мен эскертип туруш керек. Мындан төмөн жазбаш керек, же мындан жаман жазбаш керек, же ушуга аракет кылыш керек депчи. Ошол сагындай Айтматовдун чыгармачылыгы бизге калтырган мурасы, бизге калтырган керези ушул. Мына балдар, мен мына деңгээлде чыгарманы жаздым. Ушул деңгээлде жаздым, ушундай бийиктикти кыргыз адабиятын көтөрдүм. Бул бийиктиктен ылдый түшпөшүбүз керек, же ошого жакын болуш керек, же ошол жолду, ошол сапарды улаш керек деп умтулуш керек дегенчи. Албетте экинчи Айтматов жөнүндө сөз болбош керек. Себеби Айтматов жалгыз, Айтматов бул эч ким Айтматовго окшой албайт, Айтматов боло албайт дагы, а бирок ар бир жазуучу өзүнүн жолун табыш керек. Мына бизде деле Төлөбай Сырыкбеков бар эле турабы, Алы Токумбаев бар эле. Бирок Айтматов өзүнүн жолун тапты да, турабы. Ошондуктан ар бир жазуучу ошол Айтматовдун 2 керезин көкүрөгүнө ыйык тутуш керек. Анан кийин мен Айтматовдай болом же Айтматов болом деп умтулбаш керек. Андай адамдардын жолу бөгөлү деп айтам да. Себеби Айтматов эч кайталанбас биздин руханий тулгабыз, руханий көрөнгөбүз. Бирок ошол Айтматовдун сапарлашы адам жолун уланткан, жанын идеяларын уланткан нерсеге биз аракет кылышыбыз керек чындыгында. Албетте, эгер улуттук адабиятты өстүрөбүз, бийик деңгээлге көтөрөбүз десек, бул адабият деген тирүү процесс, жандуу процесс. Ал уланыш керек. Мына орус адабиятында деле улуу үлгүлөр болгон. Достоевский болгон, турабы? Бунин болгон, Набоков болгон, Лев Толстой болгон. Бирок ошого карабастан башка адамдар дагы өзүнүн атын дүйнөлүк адабий алкакка жазган мыкты чыгармалар жаткан. Иосиф Бродский кайсы бир лекциясында мынтип айткан экен, трагедия, орус адабиятынын трагедиясы Достоевский менен Толстой бир убакта жашап калган дейт да. Эки башка убакта болсо аябай узакка болот эле мында триумф дегендей да. Мен бул орус адабиятынын триумфу ошондо мезгилде 19-кылымдарда, 19-маяында эми ошол нерсеге ошол доор, бир алтын доор болгон, орус адабиятынын алтын доору. Эми алтын доорду бир адам жарата албайт. Алтын доорду ошондой именно ошондой чыгармачыл көркөм ойдун титандары жаратат да. Ошол учурда Лев Толстой дагы, Достоевский дагы өзүнчө бир адабияттын улуу титандары болгон да. Алардын күнөөсү эмес бир убакта жашап калган да. Алардын руханий бир биримдиги, руханий бир өзгөчө бир баалуулуктары орус адабиятын ошол бийиктикке көтөргөн да. Ошондуктан биз айтар элек, биз сыймыктанабыз Айтматов менен замандаш болгонубузга. Биз дайыма Айтматовду мен ушу дайыма жүрөгүмдө ыйык тутуп келем да, ал киши менен Чыңгыз Айтматов менен көп мындай бир чыгармачылык жагынан дагы, башка адамдык мамиледен дагы ушундай эметип калдык, ушу карым-катнаш болуп калдык. Айтматов жөнүндө мен эссе жаздым. Айтматов жөнүндө бир ушу бир нече бир турмуштук окуяларды жаздым да. Аны өзү менен да сүйлөшкөм, анан чыгармачылыгымда менин дагы чыгармаларымды кезегинде окуп, өзүнүн көз карашын, оюн айткан. Ошондуктан биз үчүн Айтматов кылымдардан кылымга, мезгилден мезгилге улуу руханий байрак койдон кала берет. Биз ошол байрактын алдында биз ошо кыргыз адабиятынын жаңы келечегин
адабияттын жаңы бир багытын, жаңы бир көз карашын, жаңы бир эстетикасын, жаңы бир дүйнө таанымын жаратканга аракет жасашыбыз керек. Атаандаштык эмес, аракет жасашыбыз керек. Ошол нерсени руханий аракетти жасашыбыз керек деп айтар элем да. Мына Айтматовдун китептери чыга электе биринчи журналдарга чыкчу эмес беле? Новый мир же Знамя деген жакшы журналдар бар эле. Аябай ошол кезде мындай кеңири тараган журналдар, орусча толстый журнал деп коет эмеспи? Кыргызстанда да бар эле. Алато журналы. бир кезде эки алато болуп калды эле да. Бирөөндө менимче Кеңеш Жусупов, экинчисинде Умар Султанов болуп, башка редакторлор. Азыр журналдар дээрлик жоголуп кетти окшойт. Эми аябай туура айттыңыз, бул журнал маданияты, бул журнал ушул адабий процесске, ушул жаңы чыгармаларды жаратууга алгачкы плацдарм болгондо, биринчи чыгармалар ошо Новый мирге, Чыңгыз Төрөкуловдун бүт чыгармалары Новый мирге, ошондой атактуу журналдарга чыкканда, ошол жерден бул биринчи журналга чыкканда журналдык варианты чоң резонанс аткан. Кийин ал ушул китеп болуп чыгууга бүт жолдорду ачканда, бул өтө эмеде, бул журнал маданияты албетте ар бир улуттун, өлкөнүн чыгармачыл көркөм потенциалынын өзгөчө бир аянтчасы, биринчи аянтчасы, азбукасы деп айтылат да. Ошондуктан мына башка мен көп өлкөлөрдө болдум, салыштырмалуу айтканда, бир эле ушу жалгыз Кыргызстанда ушул убакта адабий журналы жок. Биздин адабий анчабыз жок. Мына Казакстанда 4 журнал бар. Азыр ушул кезде баягы Жалын, Жылдыз, ошол эле учурда Дүйнөлүк адабият деген журналы бар. Дагы бир журнал бар жаштар үчүн. Өзбекстанда деле азыр ушундай мамлекеттик протекция алынган журналдар бар, колдогон. Ошол журналдарда жазуучулардын чыгармалары оперативдүү түрдө ошол жаңы чыгарма менен тааныштырып турат. Ошондуктан биз эгер улуттук адабиятты келечегин ойлосок, улуттук адабияттын бүгүнкү процессин ойлосок, албетте бизге сөзсүз түрдө журналыбыз керек. Мына Алатоодон айттыңыз, ошол Алатоодагы ошол мезгилде, совет мезгилинде, кийинки мезгилдерде өзгөчө рупор болгон, адабий рупор болгондо, ошол именно ошол чыгармада, ошол журналда биздин жазуучулардын романдары, повесттери, поэзиялары чыккан. Ошондуктан бул бизге агасуудай керек нерсе. Бул сөзсүз түрдө мамлекеттин колдоосунда болуш керек. Мамлекет адабиятты өнүктүрбөсө, улут боло албайт. Улут башаты адабиятты. Биз айтабыз го, мына тил, ана мына маселе, ошонун баардыгын жүгүн көтөргөн адабият. Биздин Кыргызстандын алкагында баардык маданияттардын башаты адабият. Мына Кыргызстандын биздин улуу доорубуз адабиятта дагы, кинодогу чоң эволюциялык бийиктик ошол адабияттар менен байланышкан. Адабият менен байланышкан дагы ошол адабияттын негиз көзөгү Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары болгон. Кино, Кыргызский чудо деген. Анын баары адабият менен байланыштуу болгондо. Балет Чыңгыз Айтматовдун байланышкан. Туурабы? Театр Айтматовдун чыгармасы менен байланышкан. Сүрөт Айтматовдун чыгармасы менен байланышкан. Хореография, классикалык музыка бүт баардык адабият менен. Бир адам жалпы руханий стержень болгондо баардыгын өзүн гана адабиятты сүйрөп кетпестен, жалпы улуттук маданияттын өзгөчө бир, мындай айтканда, сөздүн туура жакшырмасында өзүнчө бир шлейфти жаратканда, ошо менен биз Айтматовдун чоң улуттук руханий тарыхыбыздагы орду дагы ошо менен байланыш керек деп ойлойм да. Чоң улуу ишти жасады да Чыңгыз Айтматов. Ошондуктан биз адабиятты өнүктүрөбүз, адабиятыбызды биз улут катары өсөбүз десек, биринчи кезекте ошол маданияттардын башаты болгон адабиятка көңүл бурушубуз керек. Эми бир аз мына акыркы кезде мен Кыргызстанда көп кылбайм, бирок акыркы кезде ушундай сөз боло баштады, улуттук адабий журналда ачабыз депчи. Ачыш керек. Бул мезгилдин талабы десек, мен айтар элем, бул мезгилдин талабы деп айта турбайбыз. Биз
bir muğunga geç kaldık biz. Geç kaldık. Sebebi Adavi jurnal bu bugün bizdin ruhani çen ölçömüz boş gerek. Adavi jurnal bizdin negizgi детонатор болуш керек, руханий негизги мотивация болуш керек деп айтат да жазгандарга. Ошондон эми биз эми башка биздин коңшулар, мен алыска барбайм, эми алыста көптөгөн мисалдар бар, жакын бизге өзүнүн менталитети, руханий түшүнүгү, көз карашы боюнча жакын ушул өзбек, казак, ушул биздин жакын туугандарыбыз деп турмузбу. Бул багытта өзгөчө мамлекеттик саясат бар да. Мына идеология деп атабыз, аябай президент жакында бир жакшы указга кол койду. Жанагы кыргыз деми, дүйнөлүк бийиктик деген, ушундайбы. Бул өтө өзгөчө бир концептуалдык маселе, руханий маселе. Аябай көп маселелерди камтыган, мен окуп чыктым. Бул бизде идеологиялык бир өзгөчө бир пласт деп койсом болот да, фундамент болуп тур да. Биз ошону өнүктүрүшүбүз керек. Ал жазылган сөздөрдүн баардыгынын матрицасы болуш керек да. Ошол матрицаны биз конкреттүү түрдө эметип чыгыш керек. Конкреттүү түрдө биз мына жылдарга бөлүп чыгсак, реалдуу алгоритм болбосо, ал кагаз бойдон калып калышы мүмкүн. Маселен, мына руханий мура деп казактар кабыл алды. Ошого эбегейсиз каражатты бөлдү. Бүгүнгө чейин уланып келет. Ошонун алкагында канча иштер жаралды. Азыр мындай айтканда, Казакстан, мен эми салыштырмалуу карап атам да. Мен деле чыгармачыларым бул. Салыштырмалуу караганда мына Казакстандагы театр азыр өзгөчө бийиктикке ушундай театр койгонуп атат, жанданып атат. Адабиятта деле ошол нерсе болуп атат. Сүрөт искусствосунда дагы, креативдүү искусствода дагы ошондой нерсе болуп атат. Мамлекет өзгөчө бир улуттук программаны кабыл алды. Ошонун негизинде тарыхтагы, баалуулуктардагы, руханий казынадагы, мурастагы ошол система менен өрүп атат. Мындай айтканда, мамлекетте бул маселеге системалуу көз караш, системалуу саясат жүрүп атат деп айтам дайбы, салыштырмалуу түрдө. Ошол эле учурда Өзбекстанда адабият, баягы жазуучулар союзу ана мына басмаларды айтпай эле койгон, аларды каржыланып аткандачы. Өзбекстанда дагы бул да чоң процесс болот. Өзбекстанда амбициозный программаны койду. Президент койду. 3-чү Ренессанс дегенди койду. Буга чейин Өзбекстан өзүнүн өзбек тарыхында эки Ренессансты басып өткөн. Бул 3-чү Ренессанс деген бир чоң амбициялуу программаны койду. Ушунун алкагында адабиятты, кинону, театрды өнүктүрүүнүн мамлекеттик доктринасы иштеп чыгылды. Ошол боюнча. Мына бир эле эмен айтайлы, бир маселени айтайлы, кино боюнча. Кино боюнча ошол доктринаны кабыл алгандан кийин 40 аталышты кабыл алышты. Бул 40 аталыш, 40 фильм тартыш керек ушул маселелер боюнча. 40тын 30-у өзбек тарыхы, өзбек мурасы, өзбек маданияты жөнүндө, ошол эле учурда ошондой улуу инсандар жөнүндө фильм тартуу боюнча, ошол эле учурда азыркы болуп аткан маселелер боюнча дагы биздин маданиятыбыз улуу маданият, биздин ушундай биз Өзбекстандын 3-чү Ренессансын жаратышыбыз керек деп ушул аракеттер жүрүп атат да. Бул чоң нерсе. Азыр мына Өзбекстанда азыр Ташкентте ислам цивилизациясы деген борбор курулуп атат. Бул дагы өтө амбициялык проект. Президент өзүнүн көзөмөлүндө алат. Бул эч бир ислам өлкөлөрүндө, ошол эле акчасы чирип аткан араб өлкөлөрүндө дагы ислам борбору, өзбекче айтканда марказы деп коду, ошол нерсе жок. Бунун түшүлгөндө бул эмне? Бул агартуучулук борбор. Образовательный борбор. Анан бүгүн мына ислам көрүп атасыз, ар кандай нерсеге учурап атат, ар кандай
исламофобия, исламдын агымдары, түшүнбөө, көп нерсе болуп атпайбы? Биз ошол жерде негизги функциясы, миссиясы исламдын агартуучулук жагын, исламдын бүгүнкү цивилизацияга синхрондуу кароо маселеси. Баягы караңгы нерсени эмес, өзүнчө бир саркофаг кийип алган. А бирок ошонун бүгүнкү кезде ошонун түшүнүктөрү, ошону өркүндөтүшү керек. Азыр биз мына көп айтып атабыз, көп маселелер мына дүйнөлүк, илимде, башка маселелерде. Ошол нерседе биз исламдын эмесин эмес, мындай монолитин эмес, исламдын процессин, исламдын өнүгүү процесске, дүйнөлүк нерсеге. Биз азыр мына исламдын көп эмелерин ачып атпайбы? Ал бар беле ана дават сабат ана мына эмес, исламдын адам аң сезимин, адам дүйнөсүнүн өзгөрүшүнүн ошондой эле ошол эле нерсе, синхрондуу нерсе бүгүнкү цивилизация менен шайкеш келүү маселесин. Даже ошол цивилизациянын алдында жүргөн нерселер бар. Чоң маселе. Чоң маселе. Мына илимий маселелерде галлографияны айтабыз, же бул тиги креативдүү ойлордун жыйынтыларын айтабыз. Бүт бардыгынын, ошонун бардыгын эгер фундаментально, ар бир детально ошону казып чыкса, ошол исламдын ошондой нерселери бар. Биз эмне үчүн ал жагына көңүл бурбайбыз? Биздики сырткы нерсе. Сырткы нерсе, сырткы эффект көрүп эме кийишиң керек, ана кийишиң керек, мынаны кийишиң керек. Кийимде эмес, кийимде эмес. Исламдын мазмунунда ошону түшүнүшүбүз керек да. Анан кийин мен айтып аткан себеби мынакей бул 1984-жылы, 83-жылы биринчи жолу болуш керек деп ойлойм мен. Буга чейин болсо мен кечирим суранам. Биз Куранды Кыргызчага которгонбуз. Ошол группада мен болгом. Энис Турсуновдор. Исламды билген окумуштуулар менен, ислам эбеттер менен, исламдын эмесинде ошол окуп келген адамдар менен чогуу бир группада болгом. Араб тилинин ар бир үтүр точкасын билген адамдар менен болгом. Себеби негизги максаты өзү эмне болчу? Ошол Куранда эмне жазылган? Да жөнөкөй тил менен айтканда, Куран эмне жөнүндө сөз кылат? Курандын анын касиети эмнеде? Ошону жөнөкөй адамдарга түшүндүрүш керек болчу. Кыргыз тилинде. Бизде исламга, ислам динине эметкен адамдардын где-то 88% араб тилин билбейт да, туурабы? Демек, Куранда эмне деп жазылган? Аны билбейт. Аны биз Куранды бул молдакелердин, алын булун китептен өзүбүз кызыгып окуганда ошондон гана билебиз да. Анан ошон үчүн бул биринчи аракет болгон. Куранды мындай орусча айтканда ар бир инсанга доступно болуш үчүн Куранды кыргыз тилине которгон болсо, ошол которгон группада мен болгом. Анын ичинде ада чоң окумуштуу болгон шейх деп Аладдин Мансур деген аксакал болгон башында. Аладдин Мансур деген аксакал Өзбекстанда президент Ислам Каримов конкурс жарыяган, Куранды өзбек тилине которгон. Анан ошол конкурска катышканда биринчи эмени эң мыкты котормо деп бул Аладдин Мансурдун кыргызстандык өзбектин китеби биринчи орунду алган да. Ошол котормосу. Өзбекстандык эмес, кыргызстандык ошол Аладдин Мансурдун котормосун эң мыкты котормо катары танылган жабык мындай бир конкурста да. Ошондуктан бул жерде айтып аткан себебим биз азыр биздин өлкөлөрдө, коңшуларыбызда өзгөчө чоң мындай руханий бурулуштар болуп атат деп айтсам болот. Себеби биз азыр мамлекет
Мен мындай түшүндүм, ошол президент акыркы жолу ошол болгон документти мен идеологиялык доктрина деп айттым. Биз идеология жөнүндө көп сүйлөдүк, көп айтты, көп талаш болду, тартыш болду. Эми бизде идеология деген сөзгө бизде чынын айтканда ушунчалык совет заманынан кийин ушунчалык бир апатия болуп калган да идеология дегенчи. Ошо идеология деген эмне деп айтып мен өзүмчө ойдум. Бул идеология деген бул идеялардын системасы деп айтам. Улуттук идеялардын системасы. Улуттук идеялардын системасы мүмкүн баардыгы чогулуп келип идеологияны түшүшү мүмкүн да. Бизге биринчи кезекте улуттук идея керек. Биз ушул кыргыз элин алдыңкы элдерге же кыргыз мамлекетинин алдыңкы өлкөгө кыргыз дүйнө таанымын алдыңкы дүйнө таанымы катары кыргыз мүнөзүн кыргыз инсанын көтөрүп чыгууга эмне керек? Биз идеология деп айта турган болсок ал эч нерсе жукпайт ал нерсечи. Биз идея керек да, улуттук идея, улуттук амбиция. Мына жана айтып атам го, Казакстанда да жанагы руханий мура деген ошолордун бири. Это бир идея, улуттук идея. Өзбекстанда болгондо бир идея да. Бул мындайча айтканда улуттун өзгөчө бир алдына койгон амбициясы. В хорошем смысле да. Мына кечээ дагы айтылды, мына Кыргызстандын санын, калкын көтөрүш керек деп. Албетте ал туура. Көпчүлүгүбүз мындай айттык, мындай ехидный бир мамиле кылдык, бирок ал туура. Себеби 10 миллиондон ашкан эл гана кичине ошол эмеге мына ООНдун дагы эмесинде да, ЮНЕСКОнун эмесинде 10 миллиондон ашкан элди мындай тааныйт. Анан кийин как эсептешет как состоявший өлкө катарычы. Албетте сапат ал чоң нерсе маанилүүсү. Алны дагы ошол мисалы үчүн билим дагы бир улуттук идея болуш керек. Сабат дагы бир улуттук идея болуш керек. Мекенди сүйүү дагы бир улуттук идея болуш керек. Спорт, бардык нерселердин бардыгы өзгөчө бир идеялардын системасы. Биз мамлекеттин улуттук бир доктринасын аныктайт деп ойлойм. Ошол эле мекенди коргоо, анан мына маселе бардыгынчы. Ошонун бардыгы системалуу түрдө болуш керек деп ойлойм да. Системалуу түрдө. Мына бардыктан бакка тарай тургандай бар. Камтай ала турган. Ооба. Мына айтабыз, башка мамлекеттерде деле ошол Америка дейбиз, ошо Россияда деле айтабыз, буякта деле көпчүлүк айтып коет го, мына кээ бир нерсе идеологиясы жок, без идеология өнүгүп атат деп. Аны туура эмес. Американский интереси дегенди каяка алып барабыз? Туурабы? Кайерде болбосун кызыкчылыгын көздөп турат. Ооба. Бул идеология таңгуланган эмес, бирок аракет кылган идеология да. Американын кызыкчылыгы. Ошол эле учурда япондордуку, чын айтканда биздин акыркы кабыл алынган доктрина кыргыз деми дүйнөлүк бийиктик дегенче япондордун Окшош. идеологиялык концепциясына окшош. Ал илгертен башталган. Японский дух и европейский знание деген. Да. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул жөнүндө көп айттым эми. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Билим стандарты, билимдин эң сапат европалык стандарт. Туурабы? Мынакей европалык стандарт. Бүт азыркы илимдин бардыгы атом бомбасынан тети космоста строениеде бүт бардыгын бул европалык билимдин натыйжасы. Ошол эле учурда европалык билимге стандартка каныккандан кийин ошол эле учурда духун Япон бойдон калыш керек. Аябай жакшы концепция. Япон бойдон калыш керек. Японский дух биринчи келет. Европейский знание. Башка нерсени жапондор акыл жетпеди дейсизби? Ал аң сезим анан издеп отуруп ушундай эмеге келишти. Ушул концепция. Бул концепция башталгандан бир 30 жыл болуп калды го. Менин оюмча 30 жылдан ашып калды. Биздики мындай болуп баратат. Убактыбыз аяктап баратат. Эгерде биз ушуну менен биринчи бөлүмдү бүтүп, анан экинчи бөлүм кылсак кандай дейсиз? Макул. Дагы 30 мүнөт. Көрүүчүлөрдү тажат болбосок. Ошон үчүн экиге бөлүп коелу, өтө узун болуп кетпес үчүн. Бизде конокто Султан Раев болду, эл жазуучусу, кыргыз эл жазуучусу,
эмгек сиңир ишмер жана Түрксойдун баш катчысы. Рахмат сизге. Ушуну мен биринчи бөлүктү аяктап атабыз. Азыр экинчини жаздыралы. Рахмат Çok сизге. rahmat sizge. Саламаттаңыздар.